Балчылык менен алектенген Султан Самыйбек кече эле Нарын жергесинен кайтып келди. Анын баккан карника породасынын өзгөчөлүктөрү, ал өндүргөн балды каякка өткөрөт, кимдер менен иштешет, сөз ошол туурасында болмокчу. Бал өндүрүү менен алектенген пикирлеш фермерлер ар кандай көргөзмөлөрдөн жолугуп жүрүшүп, 2022-жылы киреше алып келүүчү иш аракеттерди жүргүзүү үчүн кооперативге биригүүнү чечишкен. Ошол максатта Айыл чарба багытындагы кооператив Чүй облусунда долбоору менен түзүлгөн кошумча нарк чынжырчасынын лидери Нурбал ишканасы менен келишим түзүшөт. Балчылыктын кесиптине киргендин себеби бөлөк жактан өзүм окубай калгам, ошол себептүү байланыштуу таксовать этип көрдүм. Анан жакшы болбогонуна байланыштуу балчылыкка өттүм. Балчылык кесипти улуу байкелерден үйрөндүм. Алар менен чогуу 3 жыл жанында жүрүп, анан ошолордун арасында жүрүп үйрөнүп, анан өзүнчө бөлүнүп кеттим бир 5 жылдан кийин. Балчылар 14 балчы кооператив болуп уюшканбыз, Чүй таза бал кооперативи болуп. Ал жакта бүт жаш балдар. Мен өзүм жеке 70 челегим бар. Анан кооперативде общий бардыгы биригип бир 400дөн ашык челек бар, 14 мүчөнүкү. Биринчи Чүйдөн баштайбыз. Чүйдөн анан көлгө барабыз, ат башыга барабыз. Бу ат башы Кочкордо жүрүп келдик. Бизге жеңилирээк болду. Мен бул жаңы баштап аткан себеби мен мынча челек кураш кыйыныраак болмок. Анан мага ыңгайлуураак болду да, кооператив бизге челек берди, 34төн семья челек, жанакындай медогонка, абересный столдорун берди. Кошумча нарк чынжырчасы долбоору экономикалык иштин өз ара байланышкан түрлөрүнүн комплекси. Анда кардар сатып алууга даяр продукт түзүлөт. Же ары багууну, чийки зат өндүрүүнү, балды кайра иштетүүнү жана сатууну, ветеринардык жана башка кызматтарды камтыйт. Чынжырчанын бардык катышуучулары пайдалуу шартта кызматташат. Биздин максатыбыз ушул балды экспортко чыгарышта, чет жактарга чыгарыш. Ошол кооперативтердин биз балын алып, мондай кайра куюп идиштерге переработка кылып, фильтрация кылып, анан ошо чет жакка чыгарыш максат. Ошо жакын арада Аравия мамлекетине даярданып атабыз. Азыр ошо жакында экспо болмок. Ошо икисинде ошого даярдык кылып атабыз. Кайсы мамлекеттерге дагы? Анан былтыр наркы жылдары Япония мамлекетине да экспорт кылдык. Чогуу биргеликте баарыбыз кеңешип иш кылабыз. Эң эле биринчиден опыт алмашабыз бири-бирибизден. Бул жерде 14 кишибиз, 14 кишинин ар кандай ойлору болот экен. Биринчи эң эле жакшы жерлери дарылаганда, көчкөндө бири-бирибизден кайсы жерде жакшы болсо ошол жерлерди сурап, жакшы кеңештерди айтышып бири-бирибизге. Андан кийин ушу чогулткан балыбызды сатканга дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт экен. Чүй таза балы кооперативи рынокторго чыгууну камсыздоо долбоорунун конкурстук программасы боюнча биринчи болуп грант алган. Дыйкандар 78,4 миң АКШ доллары өлчөмүндөгү гранттык жардамга 480 ары уюгун, мом, кургак, балчабык, кыркма стол, бал челек, алкак сатып алышты. Ошентип 14 балчынын ар бири бал челектерин жана инвентаризациясын көбөйттү. Кооперативдин мүчөлөрү балчылык, финансылык сабаттуулук, бухгалтердик эсептин негиздери, кооперативди башкаруу жана башка темалар боюнча долбоордун тренингтерине катышып турушат. Сталбек Абдыраев, Руслан Бараненко, ЛТР каналы, Чүй облусу.